20 миң долларга ушул барачный үй сатылат. Документтери баары мынакей колунда. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эсимдин номери видеонун жүрүшүндө экранда описанияда жазылып турат. Сатылуучу объект Сокулук районуна караштуу Озерная айылы. Жол болсо экинчи аты совхоз Фрунзе. Сиздер бул жайга келүү үчүн аэропортко кеткен жол жана объездный кесилишинен бир аз батышты карай жүрсөңүздөр, бул жерде мынакей Байдыйкан, ушул жерден түндүктү карай жүрсөңүздөр, сатылуучу объектибиз жайгашкан. 357 маршрутка үйгө чейин барат. Бул жагы Малдай гвардия чүйгө чейин барат, туугандар. Анан чыгышты карай жүрсөңүздөр, Дордой тарапка барганга деле ыңгайлуу, батышты карай жүрсөңүздөр, Сокулукка деле барганга ыңгайлуу жерде жайгашкан. Бул мынакей көчө тарабы дарек Кулднаяга 3-даректе жайгашкан. Мынакей бул үй болуп калат, туугандар. Бул көчө тараптагы бул огородду ушул үй ээсине караштуу, ушул үй ээси колдонот. Бул жерден бул жерге чейин жолдор асфальт тынч ушундай жакшы жерде жайгашкан. Мына бул жерде балдар ойногон аянтча, баскетбол ойногонго жайы мына о жерде бар экен. Бул жакта мечиттер. Андан ары бул короосу, туугандар. Бул жерде бул склад ушул үй ээсине караштуу. Анан бул жактан эке бүгүнкү чыгышта сатылуучу объектибиз. Алты тарабы ушундай забор менен тосулган. Ылдый стяжка кылынган жана ошондой эле сырткы ажаткана. Могу жерде сырткы ажатканасы. И ошол ажаткананын жанындагы, туугандар, могу жер бир тоокана же болбосо да бир нерсе кылып алганга ушул үй ээсине караштуу болуп калат экен, туугандар. Андан ары электр энергиясы бар, суу, центральный суу дагы бар экен. И үйдүн өзүнүн алдынан 30 метрлик скважина деле казып чыгарып алыпты үй ээси, туугандар. Септик бар. Андан ары үй 40 квадрат метр экен. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул совхоз Фрунзе 2, мектеп совхоз Фрунзе 1де бар экен. Балдар болсо мынакей кошуна спринтер, туугандар. Ташит бекер. Үйдөн чыгып эле бул спринтерге чыгып кетет дейт балдар. Алыска барып жүрбөй. Ошол. Андан ары киребешинде мондай жайы, алдарынан навеси. Андан кийин бул жерде мондай бир бөлмө, отопление көмүрү менен жана электр энергиясы менен суу ички тараптан чыгарылган. Полдор жыгачтан болгон пол. Андан кийин бул жакта дагы бир бөлмөсү. Мынакей бери карай кирсек, дагы бир бөлмө жайгашкан, туугандар. Анан көчө тарабын көргөздүк. Мынакей жанагы огород. Бул үй ээси өзүнүн туштарында могу огородду колдонот, туугандар. Мынакей сетка менен могу жерге жер жемиш нерсе алсаңыздар болот, туугандар. Документи мына ээсинин колунда: купли-продажа, техпаспорт, домовая книжка, анан мондай камсыздандыруу, страховкасына чейин бар экен, туугандар. Баасы болсо 20 миң доллар. Ээсинин номери 0502 41 82 92. 0502 41 82 92. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.